Улан Болотбекович, мыйзам долбоорду өткөрүп атканыңызга канча болду? Башын качан баштадыңыз эле? Башы жазында мартта баштаганбыз. Жазында мартта баштагансыздар, Рахмат. Рахмат сизге, Улан Болотбекович. Вообще бизге немен Кыргызстандын ден соолугу бизге депутаттарга эле керек да, негизичи. Жогорку кеңештин депутаттарына керек да. Башка эч кимге кереги жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле ушул жерде өзүбүз бүт мыйзам долбоорун биз жазышыбыз керек. Экономика боюнча мыйзам долбоорунда биз жазышыбыз керек, ден соолук боюнча да биз жазышыбыз керек. Бүт биз жазышыбыз керек да. А силер өзүңөр эмне кыласыңар? Мисалы, ошол эле Минздрав. Эмне иш алып барасыңар? Саламатсызбы. Саламатсызбы, Эрлан Калчарович. Минздрав өзүнүн функциясынын негизинде контрольный функциясындагы ошол законодательство көтөргөн жагында деле көп жумуштар жасап келатат. Бунун ичинде өзүңүз билесиз канча законопроект. Чынды айтсак, чын бардыгын бирдей жылдырганга убакыт жетишпей жатат. Анан бул долбоорду да биз колдойбуз. Анткени өзүңүз азыр эле айтылып кеткендей, ден соолукка зыяндуулугун бул такталган көп маалыматтар бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан дагы, анан CDC деген Америкада ушундай бир орган бар, научный жагы менен дагы өскөн. Алардын да тактоолору бар, ошондуктан бул долбоорду колдойбуз. Анан кабыл алынып калса, анан кийин ошону ишке ашырууга Минздравдагы өзүнүн салымын кошот. Эмнеге аткарууга, эмнеге жазууга эмес? Кандай? Эмнеге жазууга эмес, эмнеге аткарууга? Мисалы, ушул Улан Болотбековичтин мыйзам долбоору Кудайым буйруп өтүп кетсин, конечно. Ошол өтүп кеткенде эмнеге контролдоо органдарын надзорду өзүңөргө алып атасыңар? Эмнеге жазуу эмес? Эрлан Эмне силерге Калчарович. Кыргызстандын жарандардын ден соолугу кереги жокпу? Эрлан Калчарович, сиз жакшы билесиз, 21-жылы ошол Минздравдын инициативасы менен жана основной законубуз ошол табак боюнча, тамек боюнча кабыл алынган 21-жылы. Анан? Ошонун ичинде мунун баардыгы камтылат. Эмненин баары камтылат? Запретибиз жок, бирок ошону контролго алыш керек, ошол мыйзамдын ичинде бар баардыгы. А ким контролго алат аны? Минздрав алат, бири Эмне алып киргизип атасыңар? атканда. Эрлан Калчарович, кабыл алган эмес, анын көп статьялары жаңы ишке кирди. Эмнеге контролдой албай атасыңар деп атам мен. Ал кабыл алганда айтып аткан жокмун. Бул Улан Болотбековичке рахмат, буюрса өткөрөбүз бул мыйзамдычы. Аны айтып аткан жокмун мен. Эмнеге контролдой албай атасыңар? Ошону айтып. Контролго алынган. Кана санэпидемнадзор? Ким бар санэпидемнадзордон? 23-жылдан баштап. Санэпидемнадзордон ким бар? 23-жылдан баштап. Санэпидемнадзордон ким бар? 23-жылдан баштап. Азыр санэпидемнадзордон ким бар? Кана санэпидемнадзордун директорлору? Эмнеге биз 2 жылдан бери ушул жерде мен отурам, санэпидемнадзордун бир да жолу директорун көрүп койгон жокмун. Саламатсыздар, мен санэпидемнадзордон эмес. Которуңуз, мен сүйлөп атам. Эмнеге санэпидемнадзордун директору жок биякта? Кыргыз неме республиканыкы да жок, шаардыкы да жок. Эмне алар бизге келбейби эмне? Минздрав, азыр силер, азыр мындай кылалычы. Азыр силер ушинтип эле айланып эле жүрө беребиз да бизчи. Мындай да уят да ушул. Уажар Камчыбековна, кечиресиздер, Эрлан Калчарович, мен бир нерсени тактап коеюн сиздин сурооңузга. Уажар Камчыбековна, сиз зам министр кайсы тармак боюнча? Общественное здравоохранение. Санэпидемнадзор сизге киреби? Санэпидемнадзор? Айтпайсызбы анда, жооп бербейсизби? Мен зам министр олтурамын деп кайра-кайра айтып бербейсизби? Департаменттин директору деп сурап атпай, ошон. А сиз баарына жооп бересиз да? Ооба. Ошону айтпайсызбы? Жооп бере алышпайт. Айтып кое берейинби? Өзүңүз билесиз, 21-жылы ал мыйзамыбыз кабыл алынды. 3 жыл мораторийда турдук. Быйыл 23-жылы эле биз дагы мораторий улантып атканда өзүбүздүн инициатива менен чыгып атып, мораторийдан биздин службаны быйыл алынып салынган. 23-жылдан баштап сурасаңыз, анда биз айта алабыз. Силер мораторийге алып барып эле такай бербегиле, силер по заявлению граждан моратория не существует. Ооба. Гражданинер заявление жазса, силер барып текшере бересиңер. Эмне эле кайра-кайра эле барып эле мораторийге такала бересиңер? Мораторий сиз контролдо айтып атпайсызбы? Мен силерге айтып атпайм, мораторий тура кылган силерге.
Ооба, мыйзам боюнча бизге обращение болсо, жалоба түшсө, мыйзамдын чегинде биз текшеренге укугубуз бар. Бирок жана плановый надзорго чыкканга укугубуз жок. 23-жылдан баштап, ошо плановый надзорду 23-жылдан баштап, ошол мыйзамдын аткарылышын 23-жылдан баштап контролго алып баштадык деп айтып, ошону айтып атам сизге. Санэпидемнадзор эмне иш кылат өзү? Оорулардын алдын алабы? Ооба. Ошондо электронный сигареттер кимге карайт? Санэпидемнадзорго карайбы? Ооба. Алдын алыш керекпи? Элдерди чектетпеш керекпи? Кичинекей балдарды электрондук тамекилер чектетпеш керекпи? Ошондойбу? Эми ал Алдын алуу деген ошол да. сатуусун контролдойт. Жок, алдын алуу ошолбу? Алдын алуу деген ошол да туурабы? Орун алдын алышат алар, туурабы? Ооба. Сатуусун эле эмес, ал ошо элдин арасында дагы жанагы түшүнүк иштерин дагы биздин эле служба жасайт да. 2022-жылы импорт канча болду эле Кыргызстанга электрондук сигареттердин? Неме менен айтсаңыз, баасын айтсаңыз. Канча сумма кирдилер? Ал канча кирип аткандарды биз контролдо албайбыз. Министерство экономика бизге барбы бу киргенде эле сатылып аткан жагын айта алабыз. Канча кирди? Суммасы. Электрондук тамеки 2023-жылкын айтып берейин. Жок, 22-ны айтсаңыз, 23 бүт элек да. 22-жылда салык кызматын берсе маалыматты. 23-түкүн айтып коңузчу анда. 23-түкү эки жүз элүү миң пачканын тегереги болду. Жок, суммасында жок да. Суммасы? Мындай эле айтып кетейинчи, 22-жылы силердин данныйларыңар боюнча 10 миллион долларга кириптир. 200 миллион сом. Иә. 200 миллион сомго киргенде 23-жыл. 200 миллион сом деле элестетиле канча адам ден соолугу Минздрав. Мындай да. Ладно, мен сөзүмдү кыскартайынчы, бат-бат сүйлөйүнчү. Аты неме тоштонар окшойт. Минздрав, силер иштешиңер керек. Особенно санэпидемнадзоруңар иштеш керек. Иштебей атасыңар, толук кандуу иштебей атасыңар. Ошол иштебегениңер мага жакпай атат. Мисалы ошол Улан Болотбекович жазып келген мыйзамды силер жазышыңар керек болчу деп атам менчи. Мен ушуну түшүндүрүп атам силерге. Силер жазышыңар керек болчу. Улан Болотбекович жазбаш керек болчу бул мыйзамды деп атам мен. Силер түшүнүп атасыңарбы ошондо айтып аткан сөзүмдү? Биз жазбашыбыз керек, ал силерге ошол ошол силердин немеңер, мыйзамыңар, силер киргизишиңер керек. Элдин ден соолугун силер карашыңар керек. Биз 5 жыл биякта отурабыз, 5 жылдан кетебиз. Кайра келебиз, келбейбиз, Кудай билет аны. Силер иштешиңер керек. Бизди күтпөшүңөр керек. Биз качан мыйзамды болбойт, колдойбуз дебешиңер керек. Силер өзүңөр жазып беришиңер керек, биз колдошубуз керек. Ошону айтып атам мен силерге. Колдобогондор силерге элдерге чыгарып алып айтышыңар керек. Элдерге мына элдер биз мыйзамды болбойт монтип алып келсек колдобой коюшту дешиңер керек. Иштешиңер керек да мындайча айтканда. Ошону күтүп атам менчи. Өзүңөрдүн жаатыңарда ар бир немеңер санэпидемнадзор болобу, башка жагынан болобу иштешиңер керек. Азыркы больницаларда башка жагына өтүп кетейин, мен бир нерсени айтып коеюн. Азыркы больницаларда таракан басып калды. Эмне себептен айтайынбы? Анткени коррупция, анткени келип чачып кетмиш болосуңар, бүт документтерде чачылган болот, а по факту бүт баары видеого тартып жүрчөт, таракандар чуркап жүргөн. Эмне калппы? Чын? Ошону айтып атам мен. Мен го биякта дагы отурам буюрса дагы 3 жыл, дагы 3 жыл ушинтип башыңарды ортуп кетем дагы. Кайра келемби, келбейм, Кудай билет. Башка бирөөгө ушул нерсе керек болобу, керек болбойбу, Кудай билет. Силер кылышыңар керек ошон үчүн ошону айтып атам мен. Рахмат.